Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Жалпы YouTube көрүүчүлөр, агалар, инилер, достор. Дагы өтө сонун пайдалуу видео чыгарабыз сарай боюнча. Бүгүн число 25 январь 2025 жыл. Достор, сөзсүз лайкты басыңыздар, комментарийге жакшы ой пикир калтырып, анан ушул биздин каналга сөз катталыңыздар. Биз ушундай пайдалуу видеолорду биз чыгарып турабыз. Бул сарайдын размери 26. Кече 3 күн мурда bir saray çıkardım bile. Вообще сонун кетти. Просмотрлар, комментарийлер, лайктар. Алла разы болсун баардыгыңыздардан. Комментарий көбөйүп кетти. Дагы сарай болсо тартчы деп. Анан мына ушул биздин досубуздун сарайы. Бирок бул бүткөнүнө 2 жыл болду. Ошого карабастан мен тартып чыгарайын достор. Эгер кимде ким сарай салыш керек эле деген болсо, бир аз болсо да көрүп пайдасы тийген болсо өтө сонун болот достор. Мына ушуну көрүп пайдасы тийсе өтө жакшы болот. Биз буюрса азыр бул досубуз өзү жок. Ошондой болсо дагы мага бирок түшүндүрдү. Мен өзүм маалымат бергенге аракет жасаймын. Размери бул узуну 20 метр, ал эми туурасы болсо 6 метр. Мына ошол жерден бул жагы таза мал байланган жагы, ал эми наркы жагы кой канасы экен. Сөзсүз лайк, комментарий жазыңыздар, достор менен бөлүшүп коңуздар, биздин каналга катталып, анан дагы ушундай сарайлардан тартайлыбы, буюрса тартып чыгарабыз. Кимде ушундай сарайыңыздар болсо айтсаңыздар, биз буюрса барып тартканга аракет жасайбыз. Негизи бул адрес Ошо боласы, Нокат районунда. Номерибизди калтырабыз. Ушундай сарай бар эле, тартып чыгаргыла, элге пайдасы тийсин десеңиздер, биз буюрса тартып чыгарганга аракет жасайбыз. Бисмилла деп, мына бул кой канасы экен. Алды 3 катар пескоблоктон урулуптур. Бисмилла. Ушундай кой канасы экен, пескоблок нар жагы достор. Канча акча кеткенин буюрса айтабыз. Анда ушундай астын кум шуак менен шубап коюптур. Ал эми бул жерге пластик айнектен коюптур. Бул дубал урулуп, үстүнөн сесмопоез айланып куюлган 20 сантиметр. Мына лестницасын ушу сырткардан коюптур, мына ушундай кылып. Алдына суу тетиктерин жанакы нолордун бардыгын коюптур достор. Мына главный эшиги ушул. Буюрса азыр ичинкилерин дагы полный тартып чыгарабыз достор. Бисмилла деп ичине киребиз. О, машалла. Уже кечки малды караптыр, чөптү салып коюптур. Биринчиден мына проходду айтсак, бул 1 метр экен достор. Акурдан общем мына жерде бул жерге чейин 85. Бул жагы бир аз бийигирээк экен, бул жагы бир аз пасыраак экен. Анан мына турбадан, жоон турбадан төртөөн коюптур. Жакшы эле көрүнүп атабы? Бир аз кечкирип калды, ошого кечкирип калса дагы ошого карабастан тартып чыгарайлы деп. Азыр 5 мал, бул жака дагы 2 мал, 7. 8 месага ылайык экен бул ушул малкананын ичи. Грант улаптыр, гранттан суу чыгат экен. Асты пол экен, кирпич. Бул жерден ушул мал турган местасы 1,80 экен достор. Ал эми мына күрөк кыгы ала турган жери 35. Бул жак проходу, ошо арба жүрчү проходу 1 метр. Бул дубалы мына малкананыкы кам кирпичтен болгон 8000 кетиптир. Ал эми бул жагы кой канасы почти көрүнбөй калат экен. Общий акчасын 350 000 кетиптир. Общий уста бардык материалын алып общий 350 000 акча кетти дейт.
торсундар бардығы қарағай екен. Цемент вообще 3,5 тонна кеткен. 4 тонна почти. Ошол общий акчасы 350 миң кетти дейт. Мына алдыңкылары ушул айнектери пластик экен. Өтө сонун кылып тур, машалла. Ар бириңиздерге ушундай сарайлар болуп, ичи толо мал койго толсун. Баарыңыздарга ушундай сарайлар насып кылып, бардыгында ушундай ичи мал койго толсун достор. Биз дагы ушундай колдон келишинче видеолорду чыгарып турабыз биз ар дайым. Үстүнө вообще примерно bir пресс 1,5 миңдин тегереги пресс батып кетет. 1,5 миң болбосо дагы 1300дөй батат да пресс. Мына ушундай кылып защитник коюп коюп тур. Ар бир 2 метрге, мынанын аралыгы 2 метрден экен. Ушундай труба 2 метрдин аралыгына ушундайдан коюп тур. Азына 5 та мал ичинде мындай кенен эле жүрөт, кеңири эле болуп атыптыр. Температура дагы мына градус ичиндеги мына жылуулугу өтө сонун да. 5 малга өтө нормальный болот экен. 15 градустай жылууда ичи. Мына карагай, торсундар эч нерсе болбоптур. Өзүңүздөр мына көрүп тургандагыдай. Кечкирип кетти, ошо кечкирип кеткенде карабастан дагы биз тартып чыгардык. Мынанын аралыгы сантиметри 12 сантиметр экен. Ал эми бул жагы болсо 15 экен. Бул жактар стяжка, полу кирпичтен. Пыш кирпичтен пол кылып тур. Достор, биз мына ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Ушундай лайк, комментарий жазыңыздар. Дагы биз буйруса, сарайлар болсо биз тартып чыгарганга даярбыз. Баарыңыздар сак саламатта калыңыздар. Алла разы болсун бардыгыңыздардан.